Саламатсыздарбы? Мен 12 апрель суббота күнү болгон Набай көчөсүндөгү болгон сунуштар жөнүндө маалымат берип койгонду чечтим. Анткени мен дагы барып көрүп келдим ал жерде. Менин оюмча ал сунуштар мыйзамсыз. Ошол жерде жашаган жарандардын толук документтери бар. Укук тактоочу документтери толугу менен бар. Алар өздөрү кызыл сызыкка чыгып кеткен эмес. Алар өздөрү үйүн салган эмес. Ал үйлөрдү өз дирекциясы салган. 2010 жылы алардын үйлөрү өрттөнүп кеткенде мамлекеттик дирекция өздөрү салып берген. Өздөрү кызыл сызыкты аныктап, өздөрү чектерди коюп, өздөрү ошол үйлөрдүн размерин алып, өздөрү дубалдарын тургузуп берген. То есть мындайча айтканда, ошол элдер өзү самовольно чыгып кетти деген бул туура эмес. Андан кийин жанагы Мадагаскар деген зоомагазинди сүрдүрүптүр. Ким жергиликтүү бийлик сүрдүргөн болуш керек. Ошол Мадагаскардын өзүнүн дагы немеси бар да, документтери да бар да. Болгондо дагы ал былтыр эле азыркы действующий архитектурага кол койгон экен. Архитектуранын жетекчисинин колу турат ошол жерде, Азаматтын колу турат ошол жерде. Демек ал дагы сүрдүрүүлөр мыйзамсыз. Мындайча айтканда, ошол убакта кол койгон адамдарды жоопко тартпайсыңарбы? Ошол магазинге уруксат берген, же болбосо ошол көз дирекциянын жетекчисин, ошол жерде неме, ошол маалдагы карасуу архитектуранын жетекчисинин колунда турат. Бул жактагы шаарга караган үйлөрдүкү болсо, ошол малдагы архитектуранын жетекчисинин колу турат. Анан калса ал үйлөр баары Сулайман тоонун коргу зонасында, берки тарабы, наркы тарабы Сулайман тоонун коргу зонасына карайт. Ал деген нерсе ошол жанагы Маданият министрлиги менен неме согласованиядан өтүш керек болчу да, сүрдүрүүлөрдүн астындачы. Дагы бир эстетүүчү нерсе, бул деген ошол Садыр Жапаров, биздин президент, Facebook баракчасына өзү маалымат чыгарган көп өтпөй эле. Ошол Конституциядагы 15-беренеге ссылка кылып, турак жайлар кол тийгизсиз, эч ким компенсация төлөмөй сайын бузганы барбаш керек деген мааниде. Мына азыр мен дагы немени Конституцияны окуп кетсем, менчик кол тийгизсиз, эч ким өзүнүн билемдик менен мүлкүнөн ажырата албайт. Менчик ээсинин эркинен тышкары мүлктү алып коюуга мыйзамда белгилеген тартипте соттун чечими менен гана берилет. Андан сырткары мына келтирилген чыгымдардын ордун толтуруп берүүнү адилеттүү жана алдын ала камсыз кылуу. Мындайча айтканда, бул Конституция эмне деп атат? Алдын ала адилеттүү компенсацияны камсыз кылгандан кийин, соттун чечими чыккандан кийин, анан ошол эки кагазды алып келип туруп, андан кийин сүрдүрүүлөр болуш керек да. Эгерде ошолор менен дагы жарандар макул болбосо, ошондо гана сүрдүрүүлөр болуш керек. Азыр эми же компенсация жок, же келишим жок алар менен. Аларга тиги көрдүм видеодо мэр менен жолугушкан турбайбы, орозонун астында. Мэр айткан экен, ооба компенсациялар берилет, андан кийин сүрдүрөбүз деп. Алар компенсацияны күтүп отурушкан экен. Анан мындай жөн эле басмачыларга окшоп зордуктап бузган туура эмес да, туурабы? Эмне кереги бар антип менен ыйыкка шашып атасыңар? Бул шайлоочулар. 51 депутат бар, бирөөсү дагы ошол жерге басып барып атырсыңар. Мен ушул камера менен депутаттарга да кайрылып коеюн дедим эле. 55 депутаттын арасынан ошол жердеги шайлаган депутаттар барып кабар алып, ошолордун укугун коргоп бериңиздер. Мэрия менен сүйлөшүү жолдору менен чечиңиздер ал нерсени. Бизде ош практикасында эч кандай мындай зордук зомбулук болгон эмес ушул убакка чейин. Мен 15 жылдан бери сүрдүрүүлөрдүн үстүнөн иштейм. Ошо турак жайлар коомдук керектөөлөргө өтүп атканда ошолордун укугун коргоймун. Мына Моноеваны бошоткондо деле сүйлөшүүлөр менен жакшына эле бошотконбуз, адилеттүү компенсациялар төлөп. Акбуранын жээгин бошотуп атканда да кудум ошондой кылганбыз. Келишимдерди түзүп, оценка баалоолорду өткөзүп, андан кийин компенсациялар сүйлөшүп алып, андан кийин сүрдүрүүлөрдү кылганбыз. Эми мыйзам талаасына кайткыла да, эми туура эмес да ошол. Аны кандай түшүнсөк болот азыр? Жаңы мэрдин тиги саясаты ушундай зөкүрлүк саясат деп айтабызбы? Мына билесиңер, эсиңерде неме окуу имараттарды дагы бузуп, талкалап кызыл сызыкка чыктыңар деп жаңжал болгон. А бирок эртеси деген кечирим сурап келишим менен чечтиңер го ал нерсени. Бул адамдар менен да келишим нерсе менен чечкиле. Же ошо университеттин ректорлору менен эсептешесиңер дагы, анан карапайым адамдар менен эсептешпейсиңерби? Эми хайптан да токтошубуз керек да, чурка десе эле адыраңдап чуркай бербей, мыйзам талаасына кайталы туугандар. Сүйлөшөлү, нерселерди кылалы. Азыр Набай менен эмес, Садырова көчөсүндагы жаңы жол курган атыпсыңар. Аны дагы келишим менен тегерек столдо отуруп, жакшынакай сүйлөшүүлөр менен жасайлы ал нерсени дагы. Биз өзүбүздүн териштирүүлөрдү жүргүзөбүз, анда эмесе мэриядан дагы сунуштарды күтөбүз.